Саламатсыздарбы жаш достор? Кыргыз тил сабагынан жат жазуу. Аяк 10 айынын 22-си деп жазабыз. Тема боз үй. Сабактын максаты боз үй жөнүндө кеңири маалымат алабыз, сабаттуулукту арттырабыз, текст боюнча суроолорго жооп бергенге машыгабыз. Чыгармачыл жат жазуу жазабыз балдар. Боз үй жөнүндө текстти окуп берем. Сиздер ошол мен берген суроолорго жооп жазасыздар. Баштадык. Боз үй кыргыз элинин байыркы мезгилдерден бери колдонулуп келе жаткан турак жайы. Ал элдин жашоо шартына ылайыкталган жөнөкөй, жеңил, көчүп конууга жана тигип чечүүгө ыңгайлуу көркөм үй. Аны чечип бүктөп койсо, бир тоолук гана жүк болот. Тигип койсо, адам жашай турган үйгө айланат. Боз үйдө урулган бир да мык болбойт. Дасыккан уста боз үйдүн жыгачын 25 күндө жасайт. Боз үй болсо чейрек кылым чыдайт. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий, боочудан турат. Боз үйдүн бардык касиетин бириктирип, аны үй катары кармап турган борбор бул түндүк алдындагы от жагуучу коломто. Коломтодон ары босогунун карама-каршысында сандык коюлуп, такта орнотулуп, килем, килче, шырдак, ала кийиз, жууркан төшөк жана башкалар жыйылат. Жүк алды төр болот. Анда аксакалдар, сыйлуу меймандар отурат. Төрдүн оң жагы чыгдан, ашкана эпчи жак, сол жагы эр жак. Эр жагы керегеде ат жабдыктар, эркекке тиешелүү аспаптар, буюмдар илинет. Эпчи жагына аялдардын буюмдары коюлат жана чыгдан тартылып, анын ичинде тамак-аш, идиш-аяк сакталат. Боз үйдүн жасалгасы элибиздин улуттук кол өнөрчүлүгүнүн бай казынасын, элдин маданиятынын негизин түзөт. Балдар, текст бүттү. Анда эмесе суроо берсем. Биринчи суроо. Боз үй деген бул эмне? Боз үй канча убакытта курулат жана эмнелерден турат? Боз үйдүн ичи канчага бөлүнөт жана кандай?